Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Баткенден салам, студияда сиздер менен мен Улук Памирова. Кезекте ачык микрофон программасы. Албетте бул чак түштөн кийин, түшкү таттуу тамактануудан кийин жумушуңуз уланып жаткан болсо керек, бирок ошол эле учурда радионун үнүн бир аз чогулаттыңыз. Анткени дал ушул мезгилде Салам радиосунда эң кызыктуу адамдарды түз эфирге чакырып, алар менен болгон кызыктуу маекти сиздерге сунуштайбыз. Бүгүн өзгөчө Баткенде аба ырайы дагы сонун, күн жаркырап турат. Анткени Баткенге бүгүн мотиваторлор келген. Кимдер дебейсизби? Жогоруда эле мен айтып кеткендей, демократ деп айтыңыз деди. Сейтекти демократ, чыгыштануучу Сейтек мырза биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы? Арыбаңыздар. Ошондой эле бизде студиябызда конокто педагог, өзгөчө балдарды башкача тарбиялаш керек, алардын методдору башка болуш керек деген азыр маегибизде да сүйлөшөбүз. Мына ушундай өзүнүн ойлорун айтып келген Асылбек Жоодонбеков конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер Баткенге. Кош болду. Албетте, негизи эле бүгүнкү келген максатыңыздар тууралуу Асылбек мырза алгач сизге кезекти берелик. Мына азыр 1 саат мурун эле ушул Баткен жерине келип калдык. Баткенди сагындык, абдан сагындык. Биз ошол толеранттуулук үчүн коомдук фондунун чакыруусу менен келдик. Эртең ушул Баткенде жаштар менен жолугуп, мен көбүрөөк мындай билим берүү тармагында, ушул сапаттуу билим алуу тармагында көбүрөөк ушул жаштар менен маектешебиз. Биздин келген максатыбыз. Андан тышкары ушул Баткенге келгенде биз жөн эле мындай келип эле ошол бир иш чарага катышып кетпей, убактыбызды дагы пайдалуураак өткөзгөнгө аракет кылабыз. Ошол эле мезгилде бүгүн түштөн кийин дагы бир мектепте, эртең дагы бир ата энелер менен жолугушууларыбыз бар. Андан тышкары ушул Салам медиа ушул биздин келгенибизди угуп, студияңыздарга чакыргандыгыңыздарга абдан кубанычтабыз. Чоң рахмат, ардактуу радио көрөрмандар. Баса сиздер бизге чала аласыздар. 036-22 шаралык байланыш менен 50205 биздин түз байланыш. Ошол эле учурдан 0771 6905 69 WhatsApp номери аркылуу дагы өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берип жооп алсаңыздар болот. Жада да бизди Салам медиада Facebook баракчасында дагы түз эфирде уга аласыз. Сейтек мырза, сиздин дагы максатыңыз мотивация берем деп келип калдыңыз да эми. Кайсыл жаатта, кантип дегендей. Эми негизи мотивация деп мен өзүм айтпайм. Негизи бирок Баткен жеринде биринчи жолу эмесмин. Бул жака 2013-жылы биринчи жолу келгенмин. Бул жерде билесиңер го, лейлек күрөшү деген белгилүү. Бир Уланбек Мамразаков деген жигит мо Баткендин стадионунда күрөш уюштурганда бир келип эле конок болуп. Кийин анан мен даватчымын деп жүрөм өзүмчө. Ооба, даватчымын дегенде мен мына тырмакчанын ичинде айтып атам, анан кээ биркелер айтат, ушу дават айтпаган сен эле калыпсың деп. Анан айтам, мен негизи агартуу билим даватчы деп. Билим даватчы деп коем өзүмө. Себеби эмне үчүн даватчы деген сөз, балким бул бакы азыр даватка көп чыгат, бул сөздүн популярдуу болуп, анан ошо билимге дагы көбүрөөк дават десем жакшы. Эмне үчүн даватчы деп алдыңыз? Эми башка сөздү деле айтайын дейсиң, эми бирок мына азыр баягы коомдо ушул сөз мындай отурукташып көбүрөөк сиңимдүү болгон үчүн анан мындай жалпагыраак тил менен, элге жакын тил менен айтайлы деп анан ушул сөздү айтып атабыз. Себеби дегенде өзүм мусапыр болуп, мен кандай десем, телегейди мына кыдырып бир 13 жылдай чет өлкөдө жашадым да менчи, Японияда жүрдүм. Анан кийин ушунча алган билимми, тажрыйбамы, көргөнүм менен мындай ошо жаңымуу менен же болбосо жаңымуун эмес, деги эле жалпы ушу кыргыз элим менен бөлүшөйүн деп жүрөм да. Бул деген эми бул билим аманат экен да. Эгер буну бөлүшпөсөң жөн эле баягы ысык нанды мындай катырып убал кылып койгон сыяктуу экенсиң да. Мен айтпас элем эч качан ушу мен билем андай мындай депчи. Бирок мен ушундай тажрыйба бар экен, ушундайды көрдүм. Ушуну бирге бөлүшпөйлү, ушуну бирге тааныбайлыбы деген максатта мындай дават кылам деп айтып атам да. Максатыбыз ушул, эртең ушу жолугушуу болот жаштар менен. Азыркы тренддер бу телегей жүзүндө, дүйнө жүзүндө деген сөзүм эми. Эски сөздү айтып атам. Телегей жүзүндөгү тренддерди ушу Баткен жергесиндеги жаштар менен дагы бөлүшүп кетейин деп келдим. Жакшы. Негизи эле азыр сиздер мотиватор болуп, мына эртең буюрса жаштар менен жолугушкан турасыздар. Качандыр бир сиздер да баштадыңыздар да. Сиздерге да бирөө мотиватор болду беле? Кайдан сиз кантип үлгү алдыңыз, кимден? Мен мага мотиватор айтамбы, эми кандай десем, мен ушу менин балалык чагым ушу мектепти бүтөйүн деп калган учурум ушу СССР бузулуп аткан учурга туш келди эле да. Анан кийин биздин учурда тилекке каршы Сейтектер, Асылбек Жоодонбековдор жок эле.
Анан кийин биз эмне кылчу элек? Биз аргасыз эле орустун телевидениясын көрчүк. Ал жерде «Вокруг света альманах» дегенде Алексей Маслов деген бир чыгыш таануучу болот эле, кытайпозчу, кытай таануучу. Биз ушуларды көрдүк. Ошол учурдагы аны кыргыз деп кыргызча нукура сүйлөгөн Топчубек Тургуналиев агай болду мисалычы. Ушуга окшогон кишилердин болушу бизге мындай кыраам болуп берди да. Караамны бизге мындай бир азыркы сөз менен айтканда сиз айткан ошо мотиваторго жакыныраак болуптур да. Себеби дегенде ал убакта азыркыдай YouTube деген мүмкүнчүлүк жок. Кыргыз өлкөсү андай эгемен эмес эле, бизде Кытай тилин үйрөнүш мүмкүн эмес эле, Жапон менен контакт болуш мүмкүн эмес эле, анын баарын шпион дейт элек, биз душман деп айтат элек керек болсочу. Америка эң жаман, Жапон эң жаман, мына капиталисттер, эксплуататорлор деген сөздөрдү угуп жүргөн учурда, анан биз ошондой эмес экен деп эми сөздөрдү баштаган кишилер ошол убакта ушул болуптур да. Анан ойлосом кантип ошону тандап калдыңыз дейм, өзгөчө болуп эле элден, досторуңуздан. Мына экөө мындай жашы биз менен замандаш эле экенбиз. Эмнеге мен 6 тил билбейм деген. Бул кайра куурунун шарапаты да. Жаманбы жакшыбы ошол Горбачевдун. Жетит биз мисалы азыр өзүбүзгө шылтоо кылабыз да, биздин жашыбыз өтүп калды, тил үйрөнбөйбүз, жаштарга мүмкүнчүлүк бар депчи. Мына сиз деле үйрөнүпсүз го мына. Биздин замандаш 7 тил билет экенсиз. Эми баш отубуз менен кирип чыгыш таануучу болуп. Апаңыз окутту, атаңыз окутту. Жок, мен өзүңүз эле издендиңиз. Бирок айтып коюшум керек, мен жашоодо 8 устатым болду да. Жашоодочу жалпы ошонун 2 устатым ушу Таятам менен Тайнем деп айтсам болот да. Ошо эмнесин алдыңыз ошолордун, эмнесин ала алдыңыз? Өкөө мага эмнени үйрөндүм ушул 2 устатыман деп ойлосом, алар негизи мени инсан болушума мындай өбөлгө түзүп, мен урушпаптыр. Мен каалаган нерсеми жасаттырыптыр. Мен каалаган нерсеми жегенге мүмкүнчүлүк бериптир. Ойлосом экөө тең мени урушпаптыр. Бир мындай кол көтөрүп мени урган эсимде жок да бир дагы. Аябай эркелетип, ушундай чоңойтуп, анан мен окуйм деген журналдарга жазылсам акча берет эле. Мен СССР учурунда эле мен «Проблемы Дальнего Востока» деген Москвадагы мамлекеттик университеттин чыгыштануу факультетинен анан илимий журналдар чыгат эле да. Ошолорго жазылганга мага мүмкүнчүлүк берет эле. Мен анда 8-би, 7-чи класста окуйт элем. Район боюнча мен жалгыз ошондо ошо МГУдан журналдарды алып окуйт элем. Үйгө алып келип беришет эле. Сизге жалгыз барат эле почта менен. Себеби районда баары эле билчү бул Сейтектики деп. «Проблемы Дальнего Востока», «Цигуний спорт» деген ошондой баягы эми могу чыгыш тууралуу. Эми изденсең өзүң табат экенсиң да. Арийне мен деле мисалы билбейт элем да. Биринчи жолу ошо видеолорду 86-жылы мен Брюс Линин киносун көрдүм да, 86-жылы. Ошолор таасир этти. Ушул жерден Асылбек мырзага өтсөк да, сиз педагогсуз өзүңүз. Азыр көп эле ушу балдарды тарбиялай албай атабыз, идеология болуш керек деп атат. Негизи эле балдарды кантип тарбиялаш керек? Сиз өзүңүздүн тажрыйбаңызда. Тут Сейтек мырза айткандай, ушул ар бирибиздин ушул калыптануубузда ата энебиз, педагогторубуз, кээ бир учурда чөйрөбүздүн таасирин ойнойт да. Ушул мен өзүмдүн ушул калыптануумда, дүйнө таанымда ушул мен да ушул ата энемдин дагы таасирин көрөм да. Ошол Сейтек мырза өзү жазса, мен атам ошол убакта жазчу эле, өзү ушул партиялык кызматкер эле. Ошол Сейтек мырза айткандай «Огонёк», «Наука и жизнь», «Человек и закон» деген бир абдан бир мындай популярдуу журналдар бар эле да. Анан эми атаң дайыма ошолорду окуп отурса, сен да окуйсуң да. Демек ошол балдарды тарбиялоо, кандай тарбиялаш керек дегенде, эң негизги нерсеси ата эне балдарды тарбиялайм деп жашабастан жашаш керек да. Ошол ата эненин жашоосу өзү тарбиялаш керек. Анан баягы ата эненин жашаганы бир башка, айтканы бир башка, талабы бир башка болсо, баланын да башы айланат, үйдө абдан чыңалуу болот, ыр-чыр болот, өз ара түшүнбөстүктөр болот да. Ушул сөздү мында 1000 жыл мурун мына биздин Жусуп Баласаган бабабыз абдан жакшы айткан да. Уул кыздан жаман жорук чыгат ал жоруктар ата энеден жугат деп мында 1000 жыл мурун Жусуп Баласаган айткан. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол тарбия процессинде, ошол мен жакында мындан 1-3 жыл мурун Масари Юбуканда китебин котордум эле да, 3 жаштагы кеш деген.
ошол китепте да айтылат да, Масару Бука мына айтат, өзү ал Sony корпорациясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Сен балаңды тарбиялаба дейт, Масару Бука дагы айтат. Өзүңдү тарбияла дейт. Демек баланы тарбиялоо ата энеден башталат. Ата эненин өзүнөн башталат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушул балдарды тарбиялайбыз деп ата эне бири-бирине абдан мамилеси аябай терс, коомго абдан терс, өзүнүн жашоосуна нааразы, айтканы менен жашаганы дал келбейт. Анан ал канчалык аракет кылбасын, анын айткандары насаат эмес, жасагандары, жашагандары, жүрүм туруму көбүрөөк балдарга таасир этет да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол коомду оңойлуу десек, мына биз өзүбүз оңолушубуз керек. Мына азыркы күндө коомдо мындай өтө ыплас окуялар көп болуп атат. Жаштардын арасында күч колдонуу, агрессия абдан көп болуп атат. Мунун эң негизги себеби эмнеде? Анткени биз чоңдор агрессиябыз. Байкайсыздарбы, чоңдордун ичинде мына коомдо, шаарда болобу, жогорку мектептин классын окуучуларында болобу, студенттердин арасында болобу, акыл, интеллект, ушундай бир атаандаштык эмес, күчтүн үстөмөндүгү. Күчтүү бала мода. Кымбат телефону бар бала мода деген сыяктуу кандай бир деңгээлде жанагындай күчтүн үстөмөндүгү тилекке каршы өкүм сүрүп аткан мезгилде. Мектепте окуучуларга барсаң ким болосуң десе, мисалы черный деген сөз бар да, же эмнеге, кантип, эмне кылышыбыз керек ошондо? Эми көрдүңүзбү? Мисалы, ошол мындай болуп атпайбы? Эме карабайсызбы? Черный дегенде мындай болуп атпайбы? Мисалы үчүн мында көрдүңүзбү? Мында Кудайга шүгүр, азыркы күндө жакынкы бир 4-5 жылдын ичинде кетип атат ушул нерсе. Бирок мындан 10 жыл мурун, ушул 10 жылдын аралыгында ошол черный болуу мода болуп калган. Эмнеге? Анткени черный кычырап жанагындай кымбат спортивныйларды кийип келген айылга. Машинанын кымбатын кийип келген. Активдерибиз, айылдык деңгээлдеги жаштарыбыз, ошол эле кызматчылардан баштап мамлекет кызматкары чейин черныйлар, ошолор авторитетте, ошолор жөнүндө сөз кылган. Ошолордун эрдиктери жөнүндө сөз кылган. Баягы жанагындай чет мамлекетке барып тил үйрөнгөн, олимпиададан жеңип келген, өзүнүн интеллектиси менен абдан өзүнүн өрнөгү менен жанагындай өрнөк болгон адамдар эмес, ошолор өрнөк тутулуп калган. Албетте ошол чоңдор ошолорду сүйлөшүп атса, ошолорду кандай бир деңгээлде улук тутуп атса, албетте жаштардын арасында ал мода болот да. Мына сиздин Зерен кыз деген клип жаралганда аябай сентябрда болду. Аябай эл арасында мындай башкача толкундоолор жаралды да. Сиз билдиңизби, ушуга макул болдуңузбу? Кандай макул болдуңуз? Ошол кийимчен чыгып, ошо клиптин чыгышына билет белеңиз даярданган, көрдүңүзбү дегендей. Жакшы. Кызым азыр 20-га чыкты. Ошол клип чыккан мезгилде 19да болчу да. Анан кызым экөөбүздүн мамилебизде мындай нерсе бар да. Көпчүлүк учурда айрым нерселерди, мисалы үчүн кандай бир деңгээлде менден кеңеш сурабаган нерселерди, өзү чечим чыгарып аткан нерселерди, өзү чечим чыгарып өзү жасайт да. Демек процесс менен эмес, натыйжа менен бөлүшөт да. Анан албетте ар кандай реакция болду бул жерде. Анан эң негизги нерсеси албетте мен абдан детально билчү эмесмин. Бирок клип тартып атканын, ошого өзүмдүн кандай бир деңгээлде мындай жардам бере турган жерлерден жардам бердим. Бирок ар бирин деталдуу албетте билген эмесмин. Себеп дегенде ал өзү чыгармачылык менен жаратып атат. Мен ошондуктан анын чыгармачылыгына, анын образына, анан дагы бир айтып коюшум керек угармандарга, бул образ. Бул искусстводагы бир образ. Ошондуктан айрым нерселерин билгем, айрым нерселерин билген эмесмин деп болот. Каршы бир берген интервьюңузда биз апасы экөөбүз уруштук, каршы чыктык деп айттыңыз да? Жок, мындай болду да. Ошол клип чыккандан кийин албетте үйдө талкуу болду. Өзгөчө мына өзү ошол апасы, Зеренин апасы ошо түштүк жергесинен болот өзү мындай. Анан негизи эле өзү аял заты, бул өзү аял затында мындай искусстводо башка тармакта болобу мындай коргонуу, кооптонуу, аял затына көбүрөөк мындай тынчтык көбүрөөк керек болот да. Ошол анан энелик мээримден улам албетте ал жанагы коомдун ошол реакциясынан чочуду да. Албетте энесинин ошол Зеренин клибине болгон реакциясы абдан бул мындай терсирээк мүнөздө болду да. Менин болсо, мамилем болсо, болду кызым. Мыйзам бузган жоксуңар, эч кандай эме жок. Хорошо, эмне үчүн? Ошонун баягы себебин, анын жасалгандыгын уккандан кийин болду, болгон иш болду кызым, эч кандай нерсе жок. Кандай бир деңгээлде мен түшүнүү менен кабыз кылдым да. Ошондуктан үй бүлөдө кандай бир деңгээлде мындай эң негизги нерсеси ар бир үй бүлөдө түшүнбөстүктөр, айрым бир конфликттер чыгып турат да.
ошол конфликттер конструктивдүү конфликт болсо бул өтө сонун нерсе. Демек зелени кирип чыккандан кийин үй бүлөдө талаш тартыш болду, бирок ошол талаш тартыштан кийин түшүнүүчүлүк болду, кабылдоо болду. Вот бул маанилүү нерсе да. Чоң рахмат. Негизи сиздер айтып атасыздар азыр бир баягы ата энени көрүп бала өсөт депчи, аны тарбиялайбыз деп жаңы. Азыркы учурда Баткен мисалы, Баткендесиздер, жаштар көбүнчө ата энесиз өсүп атат да, баары миграцияда эң көп болуп. Ушул учурда эмне кылыш керек? Азыр жаштарга кантип чыгабыз? Тилекке каршы ооба, бул биздин азыр улуттук эң чоң көйгөйлөрдүн бири болуп атат да. Мындайча айтканда ата энелүү жетимдер деген сыяктуу бир терминди да айта башташты, социалдык жетимдер дегенби. Тилекке каршы бул деген негизи эң керектүү балага биринчи апа эмеспи? Апа, анан кийин биз таяна турган ата, экөө жанында жок болгондо балдар толук кандуу кандайдыр бир өксүгү болуп, толук бир нерсе жетишпей чоңойот экен да. Бул негизги бул жерде азыр мындай кандай десем, бул алыскы перспективада мындай чоң проблема да, өлкөнү бул туңгуюктан алып чыга турган нерсе. Бул деген нерсе ошо кече эле биз тил жөнүндө талкуулап аттык эле да. Негизи бул маселени чечүүнүн жолдору бир нече да. Бул бир жолу бул биз кыргыздар мындай бир нерсени түшүнүшүбүз керек экен да, прагматик болуп, жалпы өлкө өнүгүп, биз кимден үлгү алабыз, кайсы жакты карап түздөнөбүз деген суроо турат да биринчичи. Эгер биз адам укуктарын баалап, эркиндикти баалап, өнүгүүнү кааласак, мисалы бул Жапанды айталы, Германияны айталы, Швецияны айталы, Норвегияны, Финляндияны, мындайча айтканда бул батыш өлкөлөр да, Кореяны алалы, ушулардай болуп өнүгүүбүз келсе, анда биз негизинен эгер биз кыргыздар мындан ары балдарга инвестиция кылып, балдардын адамдык капитал деп коет да, бул балдарга айталы, жаш бала бул мындайча айтканда бул келечектеги ресторан, кафе сыяктуу деп кое берели. Биз балага канчалык биз ресторанды бапестеп, мейманкананы кандай бапестеп, чыгармачылык менен подход кылып карап куруп аткан сыяктуу, биз да балдарга ошончолук билимини, акчаны аябай, ошончолук сапаттуу кирпичтерди, фундаментти курган сыяктуу сапаттуу билимди берсек, сапаттуу билим бүгүн каякта? Бул Японияда, сапаттуу билим бүгүн Финляндияда, сапаттуу билим бүгүн Америкада, сапаттуу билим бүгүн Канадада, Германияда, батышта да. Демек, буларга алып бара турган жол, бул кыргыз элин жалпы алып бара турган жол бул инглиз тили аркылуу жатып атат да. Эгер айталы биздин айылдарда ошол эле сузакты айталы, ошол эле карагулжаны айталы, ошол эле андаректи айталы, эгер биздин калк бүгүн орус тилинен дагы биринчи кезекте инглиз тилди билгенде, кыргыздар оюмча көпчүлүгү биз мусапыр болуп Орусияга кетпесе элек дейм да. Биз оюмча көбүрөөк Америкага кете белек. Орусияда 10 жылдап тапкан дүйнөнү алып келип бу жерде курган үйлөрдү мүмкүн биз Жапанга же Швецияга, Америкага кетип, ошол эле нерсени биз 2 жыл же 1,5 жылда таап келишибиз мүмкүн эле да. Ошон үчүн бизде мындай социалдык жетимдер да мындай көбөйбөйт эле. Демек, биз системдик бизде мындай бүгүнкү реформалар керек экен да. Биз деген демек демократиялык баалуулуктар, либералдык баалуулуктар, эркиндик, адамдын тандоосун сыйлай турган, жаштарга бала кезден баштап адамдык капиталга инвестиция кыла турган жаатта бизде мынандай ойлонушубуз керек да. Бул арине бул өкмөттүн да кыла турган иши, бирок ар бир үй бүлө эле өкмөттү күтүп отура бербей, өзү биздин келечек баары сапаттуу билимде экен деп туруп, адамдык капиталда экен деп туруп, биз башынан эле балдарыбызга мындай туура жерде сапаттуу билимди бергенге аракет кылсак, билим бул инструмент, туурабы? Мисалы ушул азыр сиз чыгыштан катары айтсаңыз, Кыргызстан кайсыл багытты карманыш керек?
батыш өлкөлөрү менен же чыгыштын ири өлкөсү катары мына Кытай менен мамилени кандай караш керек? Акыркы мезгилде мына Кытай менен баягы жаштардын арасында эмелер болуп атат. Ой, көз карашыңыз. Көз карашым айтайын. Могу биз билесиз, Кыргыз Республикасы биз аябай мындай туңгуюкта турган өлкөбүз, билесиз да. Бизде темир жолубуз, бир эле темир жолубуз бар экен, бул Меркеге чыгат да, Казакстанга гана чыгат. Болду. Чалда бар. Ошол менен бүтөт. Биз тегерегибизде океаныбыз жок. Темир жолубуз жок. Бул туңгуюктан чыгара турган нерсе, өзүңөр билесиңер, Мукамбет пайгамбардын бир сонун сөзү бар. 10 ырыскынын 9-у соодада дейт. Демек биз Кыргыз өлкөсү, биз жакшы жашайлык десек, биз биринчи кезекте дүйнөдөгү, мен баягы айтып кеткендей, өнүккөн өлкөлөр менен, өнүгүп аткан өлкөлөр менен, кошуналар менен соода кылышыбыз керек. Тыгыз. Демек бизде соодада тоскоолдук болбош керек. Бүгүн сооданын эң жакшы жолу бул деңиз. Тилекке каршы деңиз жок. Эң арзан жол. Бирок темир жол бар. Демек биз Бишкек-Пекин темир жолун курушубуз керек. Бул Кыргыздын кызыкчылыгына керек. Кытайларга Кыргыз керек дегенден дагы бизге Кытайлар керек. Темир көбүрөөк керек да. Кытай кыргызсыз эле оокат өтөт бүгүнчү. Алар эбак эле бүгүн Токионун Шинжуку, Гинза, Американын, Европанын базарларын ээлеп аябай эле соодасын кылып атышат да. Бизге демек Бишкек-Пекин темир жолу курулуп кала турган болсо, биз азыркы Казакстан аркылуу кирип, жалдырап бирөөгө, алардын маанайына карап тоскоолдуксуз эле түз эле Пекин аркылуу нары Сары деңизге чыга турган порт бар, Ленюнга аңдап коет. Ошол порт менен биз Түштүк Корея, Жапан, бияктан Түштүк Чыгыш Азия, Австралия, эгер Тынч океанды түз эле өтө турган болсок, бизди Калифорнияга, бияктан Мексикага, Латын Америкасына, бияктан келип Индия, Пакистан, Сауд Аравияга чейин алып барып атат да, Африкага чейин. Ошон үчүн бизге бүгүн биз прагматикалык мындай жактан карашыбыз керек да. Биз Кытайлар менен мамиле түзүп атканда биринчи кезекте биздин өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбыз темир жолду мүмкүн болушунча эртерээк курганга аракет кылышыбыз керек. Саламатсызбы дейт Сейтек мырза, тил үйрөнүүнүн негизги сыры эмнеде дейт. Эмнеден башташ керек, канча жаштан? Деп угарман жазды 175. Тил үйрөнүүнүн негизги сыры дегенде эмне дегенде, биринчи бул эки сыры бар деп айтайын. Биринчиси бул бир тилди адам жакшы билиш керек. Биринчи же орус тилди жакшы билишиңиз керек абдан сонун, же кыргыз тилди абдан сонун билишиңиз керек. Себеби бир тилди жакшы билбеген адам экинчи тилди да мындай жарытып үйрөнө албайт. Бул биринчиси. Анан экинчиси, ошол сиз үйрөнөм деп аткан тилди сүйүшүңүз керек. Сүйүүнүн себеби жок, себеби билесиз, бул сүйүү болуш керек. Ошол тилди сүйүп, анан кийин сүйгөндөн кийин арийне бул эмгек. Бул эмгектин түрлөрү көп болот. Приоритет катары, мисалы, кайсы тилди үйрөнбөңүз, мен кеңеш берет элем. Эртең менен саат 6-да туруп, башыңызга мынандай киргок, башаламан ойлор кирип кетелекте, башыңыз чарчап калаардан мурун туруп эле тишти жууп бүткөндөн кийин эле 2 саат көбүрөөк болуп калат, 1,5 саат. Ошол инглиз тили болсо инглиз тилди, кытай тили болсо кытай тилди, немис тили болсо немис тилди приоритет катары күнүгө ошол тилди өзүңүз окусаңыз, прогресс түштөн кийин окуганга караганда жок эле дегенде 5 эсе болот. Бул менин жеке тажрыйбам. Жөн эле өз алдынча, өтө маанилүү жерсе, ал адамдын мотивация күчтүү болуш керек. Азыр Сейтек мырза айткан нерселер абдан жөндүү. Ошол эле мезгилде эмне үчүн үйрөнүп атам? Тилди көпчүлүк учурда ошол жаштар менен жолугуп калганда мага да ошол көп суроо беришет да. Мен да англис тилин үйрөнүм керек депчи. Мен өзүм эне тилим билем де, орусча чатпас сүйлөйм, англис тили, түрк тили менен ошол. Анан эми кылча. Негизинен Зерен атасы кыйынтыр. Рахмат. Негизинен ошол да, биз ошол жаштар тил үйрөнүүдө өзгөчө эмне үчүн? Жөн эле Сейтек билет экен, же болсо эже билет экен деп эле эместен эмне үчүн үйрөнгүм келет. Ошол эмне үчүн мотивация күчтүү болсо, эмне үчүнгө жооптор өтө көп болсо, азыр айтайм жөнүндө. Демек, ошол тилди үйрөнүүгө негиз бар. Демек, тилди ал эми көпчүлүк учурда жаштар ошол мода болгондугу үчүн эле баягы атасына айтат, апасына айтат, акча жөнөтүңүз, мага акча бериңиз, тилге барам. Болду, 1 ай барат, 2 барат, таштап коет да. Ошол кандай бир деңгээлде ошол азытына так максат койсо,
ошол максатка жетүү үчүн ошол тил курал болуп бериш керек да. Ошол учурда сөзсүз түрдө бериш керек. Анан бул жерде эрк. Брайан Трейсинин бир жакшы айтканы бар да, адам билимдүү болсун, акылдуу болсун, таланттуу болсун, эгерде адамдын эрки жок болсо, адам эч нерсеге келбейт. Бирок мындай айткан оңой, сиздер ушул ийгиликке жетип алдыңыздар, күрөштүңүздөр, ушундай бирок көпчүлүк жаштар арасында сураса, эмне үчүн Россияга эле бара бересиңер? Эмне үчүн? Мына бизде мектеп бар, орус мектеп. Ошол мектепке берип атканда ата-энелер өзү биринчи максатта берип атканда биринчи класска бул билим алсын эмес. Эмне эле бул бир класста 40-45 окуучу окуп атат десең, орус тили үйрөнсүн. Вот маселе ошондо болуп атпайбы? Россияга жөнөтөм дейт. Болгону гана сүйлөшүп эле эмени. Эмне үчүн Россияга башка жакка эмес дегенди айтат да. Ал жакка эме жок. Бара албайчы, ишенбейт барган. Ал жакта Россияда эми чынжыр түзүлүп калды. Тагасы бар, тууганы бар, кошунасы бар дегендей. Чынжырды кантип айтсак болот? Барбы биз? Чынжырды айтып берейин. Тилекке каршы мындай болуп атат да. Бул кыргыз деген бактысын Орусиядан табыш үчүн туулган жок да. Туурабы? Биринчи ошондон тапкан окшойт да. Кыргыз деген бул чиктөөдө, мээдеги чиктөөдө бул да. Кыргызчы мусафир болуш үчүн төрөлүп аткан жокпуз да биз. Биз самсаалап бир башка өлкөдөн бакыт издеш үчүн туулган жокпуз да. Тилекке каршы ушундай болот да. Бирок мына Кыргызстандагы жаштар азыр айтып угуп туруңуз. Азыр ошо демек ачкычты айтайын ошо. Биз бүгүн кыргыздар азыркы чакырык 21-кылымдын талабы дей турган болсок, биз кыргыз бүгүн өлдү дегенде ар бир кыргыз тилди айтпасак да билишибиз керек. Бул эне тилибиз. Бирок инглиз тилди сөзсүз билишибиз керек болуп атат да. Ар бир кыргыз сөзсүз инглиз тилди билиш керек. Орусчаны эсептебеш керек тил деп. Азыркы күндө кыргыз. Бүгүн орустар эми тилекке каршыбы же бактыга жараша дейлиби, бул иттердин, айбандардын да тили болуп калды да. Бүгүн айбан деле билет да. Адамдын тилин билиш кыйын болуп атат. Кыргыздын тилинчи. Мисалы, буну айтпаса да болот. Инглиз тилди сөзсүз билишибиз керек болуп атат. Себеби дегенде биз инглиз тили аркылуу, биз азыр эле айттык, бүт дүйнөдөгү бүгүнкү баардык информациялык булак, сапаттуу билимге болгон инструмент, бул сиз айтып аткан канал ушу инглиз тили аркылуу жатып атат да. Эгер биз чындап эле ар бир баткендик, ар бир сузактык, ар бир карагулжалык, ар бир ала букалык эгер инглиз тилди билгенде, балдары инглиз тилди билгенде, бул 7-класстан эле баштап, 8-класстан баштап, мен Нью-Йорктун кайсы университетине тапшырсам болот экен, мен Германиянын кайсы университетине барсам болот экен деп балдар өздөрү эле издеп, өздөрү эле программаларга берип, ошо бир 20 жаштарында ошо жактарда болуп калат дагы. Анан ал жактан айтып атпайбыз, биз Орусияда 10 жылдап тапкан рызкыны бул өлкөлөрдөн 1,5 жылда эле таап, бай болуп келсе, ошол акчаны келип эле алар, ошол эле мына Баткенге инвестиция кылат. Ошол эле окуу жайын Баткенге курат. Ошол эле сиз айтып аткан азыркы баягы как иштете турган цехтерди ошол эле кайра келип эле лейлекке курат, ошону элечи. Улундуга курат. Жакшы деңизчи, мамлекеттик деңгээлде кандай өзгөрүү болуш керек? Ооба курду, жаштар келип атат. 15 жылдап иштеп атат, келип Баткенде бир бизнес ачып атат. Бирок дагы эле келип бизнеси банкротко учурап атпайбы? Анткени бизде акча төлөө акча жок, элде акча чындыгында. Элдин сатып алуу мүмкүнчүлүгү чектелип атат. Анан Асылбек агай дейт, билим берүү министри болуп калсаңыз, ишиңизди эмнеден баштайт элеңиз дейт. Сизге суроо экен. Анан Сейтек мырза саясатка баруу оюңуз бар, ойлонуп туруңуз. Кыргызстан саясий системасын ушуга өтөлүп кетти. Кандай өзгөртүшүбүз керек? Биринчиден айтып кое турган нерсе, бүгүнкү күндө билим ушул Кыргызстанда бир ушундай шарт түзүлгөн, бүгүнкү күндө тилекке каршы билим берүү министринин да колу чектелген да. Анткени министрлик бул коллективдүү, жанагындай коллегияльный орган, көпчүлүк учурда жанагындай чоң чечим кабыл алууда өкмөттүн баардык мүчөлөрү чечет да. Анан дагы бир нерсе, бүгүнкү күндө ошол өзгөчө билим берүү тармагында чечим кабыл алууда көбүрөөк саясатты кандай бирден эске алууга туура келет да. Ошондуктан менин оюмча бүгүнкү күндө ошол билим берүү системасын өнүктүрүүдөгү эң негизги кадам катарында бүгүн мамлекеттин ошол менеджменти, демек мамлекетти билим берүүнүн башкаруусу чуркак экендигин мамлекет кабылдаш керек да. Бул биринчи кадам.
чуркоо экенин кабылдагандыгынын негизги ушунда биз айтабыз, мына бүгүнкү күндө баардыгы мамлекеттин колунда. Окуу китептери мамлекеттин колунда, мугалимдердин айлыгы мамлекеттин колунда, мектептин мазмундук жактан камсыздоо мамлекеттин колунда, ремонт мамлекеттин колунда, анан жанагындай мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу дагы мамлекеттин колунда да. Эң кызык нерсеси эч бири бүгүнкү күндө жыргатарлык эмес. Бардык тармагында нааразылык бар да. Демек бүгүнкү күндө башка тармактар сыяктуу эле мамлекет жанагындай абдан чоң бир мындай талдоо ишин жүргүзүп теңдеме саясат токтотуш керек. Теңдеме деген саясат эмне? Мисалы үчүн мамлекеттин бүгүнкү күндө ушу 25-30 миллиард сомду чачып жатабыз да. Кыргызстанда 2200 мектепке чачып жатабыз. Чачып ийгенде таппай калатабыз, дайын таппай калатабыз. Мына өзүңүздөр билгендей жана Абылгазиев айтып атат. Кыргызстан мындай Кыргызстандагы өлкө жок. Биз дейт бюджетибиздин 18% беребиз дейт. Бирок 18% берген менен жыргатпай атат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекет даректүү саясат жүргүзүш керек. Даректүү саясат жүргүзүш керек дегенде мектепте кандай бир деңгээлде мектепти бөлүш керек. Эгерде мектепте ошол 1000 баланын ичинен 500 баланын ата-энеси кошумча төлөмдөрдү төлөгөнгө макул. А балким 500 баланын ата-энеси толугу менен мамлекеттин көзөмөлүнө алыш керек. Себеп дегенде действительно социалдык абалы абдан оор да. Ошолорду мамлекет 100% камсыздап аларды окутууга мүмкүнчүлүк алыш керек. Ал эми калган ата-энеси көтөрө ала турган, ата-энеси кызыктар болгон, кошумча курстарга төлөгөн макул болгон ата-энелерди мүмкүнчүлүк болсо, ошол ата-энелерди коомчулукту бизнес секторун жардам бериш керек. Андан тышкары дагы бир маанилүү маселе. Маанилүү маселе бүгүнкү күндө бизнес секторго, коомчулукка, ар кандай мекемелерге ошол мамлекеттин гарантиясы менен жеке мектептер жанагындай налогдон бошотулган, керек болсо мамлекет субсидия берип, жеке мектептерди ачууга абдан чоң бир мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошондо бүгүнкү күндө абдан чоң конкуренция түзүлөт дагы. Ошол жанагындай мамлекеттин акчасы даректүү муктаждарга бөлүнөт дагы. Ал эми ата-эне өзү колдой ала турган мезгилде алар өзүнчө өнүгөт да. Ошентип бүгүнкү күндө ошол мен жеке баамымда билим берүү өнүктүрүүнүн жолу ушул жолда. Барсаңыз баштайт дагы эми азыр биз эми андай оюбуз жок. Азыр эми биз өзүбүз оюңуз жок. Эми мындай да, укпай мындай да. Туура мындай да. Биз азыр мындай баарыбыз эле жок барбайбыз деп. Жок, тура. Биз азыр мындай да. Ар бир өзүбүздүн тармагыбыз боюнча иш жасап атабыз. Мисалы үчүн мен өзүм дагы биз айтып атпайбыз, мисалы үчүн мына биз ошол 50-ге жакындап калдык. Бирок ошол эле мезгилде сезип турабыз. Дагы өзүбүздүн үстүнөн иштеп, дагы кандай бир деңгээлде мындай көздөгөн багытыбызда мындай талакпастан иштей беришибиз керек деген бир пикирдебиз да. Рахмат. Сиз оюңузду бул жакта туруп эле бизде кыргыздардын өтө аябай жакшы сапаты, аябай сындайбыз да баарын эле, айрыкча мамлекеттик ишмерлер, саясатчыларды. Ошол учурда саясатка барасызбы десе бар эле жок дейт. Жетишкенбиз. Эмнеге балким биздин саясат ага даяр эмеспи, же Кыргызстанда саясатчы болуш мода эмеспи? Саясатка барасызбы жокпу, ошол суроого жооп берейин. Негизи саясатка баруунун өзү бул максат эмес, бирок эгер биз кылбасак ким кылат деген суроо турат да. Анда биз ушунча алган билимибиз менен байкоочу катары сыртта тура берсек болбойт экен депчи. Ошон үчүн негизи аракет кылып атабыз. Ошон үчүн баягы демократ деген партияда түзүлгөн ошол. Шаардык кеңешке да катышып көрдүк, Ошто да катышып көрдүк. Учурунда жаман эмес эле болду результаты. Эми биз барып кала турган болсок эмне кылабыз деген сөз азыр эле бул жерде Аскем өзү жакшы нерсени айтып. Сейтек мырза ошол саясатта чоң ийгиликтер жаратса, балким биз барышыбыз мүмкүн. Ошол азыр эле айтып кетейин дедим эле. Бул негизи эмнеден баштайбыз дегенде, негизи биз эки нерседен башташыбыз керек да. Бул биринчиси, азыр Аскемде айтып кетти, биз мамлекет элди багам деген милдеттеменин баарын өзүнүн колуна алып анан элге өзүнө кылдыртпай эле өзүнө алып анан жүдөп элди да бага албай, өзү да жүдөп элди да бага албай жүдөп эле атат да. Ошол эл өзүн өзү бага турган кылып элди өзүнө эле бериш керек билим берүү секторунда элечи. Бул деген нерсе азыр тура туруңуз. Бизде 40 министрлик бар. 39 да. Статусу боюнча 16сы министрликтер, калгандары агентчиликтер, фонддор, кызматтар, комитет деп аталат да. Мисалы айталы, биз келсек, биринчи мына айыл чарба министрлигин жоёбуз. Маданият министрлигин жоёбуз. Буларды департамент кылып эле, мисалы экономика министрлигине кичинекей кылып, агентчиликтерди эле департамент кылып кошобуз. 15 эле министрлик калат.
Анан облустар жоюлат. 7 облустун кереги жок да, мындай облус деп эле ал жерде губернаторлор чоң имаратты ысыта ичинде эмне иш кылып атканы белгисиз. GX'ти минип коюп эле жүрүшөт, жөн эле бензин коротуп. Жерлер бүт менчиктики, элдики. Алар бир шайлоодо гана керек болуп атат да, шайлоодо эле керек болуп атат, эмне кылып атат? Шайлоодо келип, ошол бийликтеги партияга иштеп берип атат. Ошол прокуратуранын облустук бөлүмү, ошол эле баягы облустук гезиттер, анан ошол облоно деген нерселер бар, ошол бийликтин партиясына гана иштеп бере турган органдар да. Мисалы булар бүт жоюлуш керек. Анан туруп туруңуз, дагы бир кызык нерсени айтайын. Дагы бир нерсе бар, өкмөт айтат, биз экономиканы өнүктүрөбүз дейт да. Эч качан өкмөт экономиканы өнүктүрбөйт. Экономиканы өнүктүрө турган булар ишкерлер, бизнес бул. Экономика бул бизнестердин суммасы. Өкмөт бул өлкөдөгү бизнестердин суммасын көбөйүшүнө гана жардам бере турган шарт керек. Бул агентчилик болуш керек, бул ортомчу болуш керек, ошолордун модератору болуп бериш керек. Мынау жерге бизнестин саны көбөйбөй атат, эмне үчүн деп ошол жерге бизнес козу карандай болуп бизнес көбөйүп кетсе, ошолордун суммасы, ошолордон салык, ошолор бюджетти түзөт. Демек биз биринчи кезекте ошол учурда Аскем да азыр жакшы нерсени айтып кетти, баягы билим берүүнү дагы биз теңдештирип эле баарын эле чача бербестен этап менен мектептерди да менчикке беришибиз керек, университеттерди да менчикке беришибиз керек. Ошондо мынандай башында ызы чуу болуп дагы деле биз түшүнбөйбүз, бирок биз анын үзүрүн көрөбүз. Мына бүгүн Баткенге келип алып, мына аябай таң калып мага жагып атат да. Мындан 15-16 жыл мурун бияка келгенимде бир жолу Жигулим менен келгенде могу жолдор бүт элек эле. Баткенде биз мейманкана таба албай жүдөгөн элек. Мына бүгүн менмин дегендей сонун мейманканалар бар экен. Буну мамлекет кылып атат дейсизби? Мына менчикке берди. Мына радиолоруңарды карагыла, кандай студияларда. Мына бүгүн карап атабыз. Баткенде базарлар, дүкөндөр, жакшынакай кафелер аябай эле иштеп калыптыр. Сонун. Бишкектен айырбаланбай калыптыр. Бунун бардыгы мына менчиктен. Ошол эле учурда карап көргүлө же Тажикстанга же Өзбекстанга баргылачы. Көрбөйсүңөр мындай нерсени. Мамлекеттики бардыгы. Заңгырап эле чоң агырайып койгон эле бир имараттар болбосо, мындай чындап эле жүзүндө жылуу нуру бар, мындай эле клиентке ориентированный болуп турган кишилерди көрбөйсүңөр чынында. Эң сонун. Азыр ушеден Сетик мырзага бир кошумча. Жумушсуздандарды каяка барабыз, жумушсуздандар? Маселе ушунда болуп атпайбы, мисалы үчүн жанагы менчикке чыгарыш керек десе, ушул мамлекет деле кармап туруп агы мамлекеттик структуралар, мамлекет гана элге иштей тургандай жүрүшөт да. Менчик сектордун өнүгүшүнүн бирден бир шарты эмне? Бул элге кызмат кылуу. Демек, менчик сектордун максаты элге кызмат кылуу болгондон кийин алар сапатка маани берет. Мамлекет муктаждарга өзүнүн социалдык саясатын мамлекет жүргүзөт ошону. Ушул учурда, мындай көпчүлүк учурда, ушул азыр Сетик мырза айткандай, жеке сектор ушул элге кызмат, максималдуу кызмат кылам деп атып, бири-бири менен акыйкат атаандашып атып, биринчиден налог да төлөйт, анан өнүгөт дагы, бул өтө маанилүү нерсе да. Анан сиз айтып атпайсызбы, жумушчуларды эмне кылабыз деп. Бүгүнкү күндө ошол жанагы өзүңүз айткандай жанагы Россияга кетип атат да. Биз жаштарыбызга максат койгонду, өзүн өзү тааныганды үйрөтүшүбүз керек да. Бүгүн жаштар барып туруп Орусиянын бир эптеп бир кемпирдинби, же болбосо бир баягы ар кандай ойдогу бир кишилердин бир бөлмөсүндө 20-30 киши жашап иштегенге макул болбош керек. Демек, биздин балдарыбыз андан жогору туруш керек. Качан жогору турат? Балдарыбыз өзүн тааныганда, өзүнө ишенгенде, сапаттуу билим алганда, батыштын тилдерин үйрөнгөндө. Мына мен мындан 2 жыл мурун ушул Россияга бир окуу боюнча барып калдым эле, анан кийин бир супермаркетке чыгып, мейманканадан чыгып супермаркеттин жанында жүрсөм, бир ушул бир 20-25-тин ортосундагы бир 2 жигит супермаркеттен ошол астындагы жанагы мусордук челекти тазалап атат да. Ошол жерде башкалаттагымдай бөрөгүн таяп коюп турат. Бир чети карап абдан зээним кейди. Демек, өзүнүн үйдө балким бул балдар андай кылбайт эле бизден. Ал жакта кылып атат бул нерсени. Ошол нерсеге зээним кейди. Экинчиден эми уурлук кылбай, ошол турмушту көрүп атканда бир чети макул дедим да.
бирок бара азыр айткандай эгерде биздин балдарыбыз мындай өзүнө татыктуу заманбап билим ала турган болсо, эң биринчиден мамлекеттен жумуш көрбөйт, күтпөйт. Мен жумушчусумун, мамлекет мага жумуш бер деп кыйкырбайт алар. Алар жумуш жаратат. Ушундай радиону ачат, ресторанды ачат, кызмат көрсөтөт, интернет байланышын мисалы үчүн ушул жерге туруп алып туруп, батыштын компаниялары менен жүргүзүп алардан интернет аркылуу, банк аркылуу акча алат. Көрдүңүздөрбү? Демек, бүгүнкү күндө ушул жаштарды өзгөртүүнүн жолу алардын жашоого болгон мамилесин, өзүнө болгон мамилесин биз өзгөртүшүбүз керек да. Рахмат. Негизи экөөңүздөр тең чет жакта көбүрөөк Сейтең мырза мына өзүңүз көп жүрүп келдим дейсиз. Патриот деп айтабыз да. Чет жакта жүргөндө сиз ал жакта жашоодун жакшы кылып жүрсөңүз болот да, акча табасыз, тил билесиз. Эмне келдиңиз десеңиз? Эмне келдиңиз? Мен жапон болсом, жапондук паспорт алсам болот болчу мен. Алган жокмун. Түсүңүз деле окшошуп кетмей экен. Ооба, мен себеби ал жерде Брюслиге окшошуп баратсыз. Мен деген университеттерди бүттүм чынындачы. Жапонду Жапонда азыр өз да миграция саясаты өзгөрүп, мындай skillful деп коет да, мындай өнөрү бар адамдарга мүмкүнчүлүк калган. Азыр паспорт берген дагы процедураны жеңилдетти да, 5 жылдан көп жашагандарга бере турган. Мен 11 жылдан көп 12 жыл жашап койдум, ошон үчүн бермек да. Мен эгер берсемчи. Бирок берген жокмун, эми кандай ким бирөө айтмакчы, торпоктун деле курсагы тоет деген сыяктуу, эми биз ал жерден аларыбызды алдык да, көрөрүбүздү көрдүк. Негизи бул максатка жараша. Мен башынан эле Жапонго кетип калышты максат кылган эмесмин. Мен Жапонго барып келишти максат кылгам. Бул айырмасы бар. Максат. Чоң айырма бар. Максат мен үчүн билим бул Жапондо окуп келиш, Америкага барып келиш бул жашоонун максаты эмес болчу. Булар менин жашоодо максатыма жете турган бул билим, бул менин инструментим болчу да. Жашоонун максаты биз ошол Кыргыз өлкөсүн заманбап кылыш, ушундай бир заманбап демократиялык өлкөгө жетиш болсо мисалы максатыбыз. Ошол максатка жетиш үчүн бизге ошолорду түшүнүп, ошолорго алып келе турган бизге билим керек да. Жапондан мен үчүн билим бул жашоонун инструменти бул. Бул кетмен күрөк, теше сыяктуу нерсе да. Болгону Орусияда мокогураак теше болсо, Жапондуку курч теше деген сыяктуу биз өзүбүз тандашыбыз керек да. Мунуу иш үчүн мунуу теше Жапондо же Германияда, ошон үчүн ошол жака барышым керек деген болуп турат. Бияка келип, патриот болбоңуз. Мен патриотмун деп өзүм айтпайм бирок. Айтпайсыз, эмнеге? Негизи кандай десем, бул сөз өтө деле жагы бербейт магачы. Мисалы болуп турганда, сиз эмнеге, балким же Кыргызстандын өзүнүн эмесиби, мисалы сиз эгерде сиздин үй бүлөңүзгө жакын жакса, бала чакаңыз менен Японияда жашасаңыз, эми жашоо шарты балким Кыргызстандын өзүңүзгө, жеке өзүңүзгө жагаттыр жашаганыңызда, же тууган урук менен деле баары мамилеңиз кандай болуп калды чет жакта? Кандай десем, ошол негизи ошо тууган урук, канча дагы мындай досторуң, улутуң бул жерде болгон үчүн, бул жерде болгон үчүн мен бул жерде канча мекениң да. Ошон үчүн мага ыңгай мындай киндик кан тамган жер деген бар тартат. Ошон үчүн мен тоолорго бат-бат чыккым келет, балыкка чыккым келет. Тоолорду жакын эми катташып турасың да. Ал жерде деле өзүм жамааттарым бар, академикалык чөйрөдө жамааттарым бар эле, кендоодо өзүнчө болчу, дагы бир бизнес чөйрөдөгү өзүмчө досторум бар болчу да, алар менен деле жүрүп. Эми арине мисалы мен кыздарым ошол жакта төрөлдү, чоң кызыбыз менен дагы деле жапонча сүйлөйбүз да. Ал өзүнүн эне тилинде эле болуп калса, бакчада тил ошол жактан чыгат экен, ошого издеп жүрүп кыргыз бакчага берип. Азыр эми чоң кызым кыргызча аябай эле жакшы сүйлөп калды. Бирок сагынат, ошол учурда биз Жапонго бир жылда бир жолу апарып келип атабыз. Бир айга апарып, ойнотуп, сагынычын таркатып, кайра алып келип. Мисалы ошондой кылып атабыз да эмечи. Мындай эми убакыт дагы аз болуп атат да, сиздерге го негизи көбүрөөк сүйлөшүп калсак болот эле, бирок убакыт деген ушундай экен да. Кыргыздын эми байтан бери ушундайбыз, мындайбыз деп атабыз да. Эң биздин ушу улуттун мына чет өлкөдө жүргөндө билесиз, өзүбүздүн элибиздин сыймыктана турган сапаты кайсыл экен экөөңүздөргө тең? Кыргызмын, мен ошон үчүн кыргызмын дей турган өзүбүздүн бир сапатты байкадыңызбы? Эми мынандай деп жооп берейин. Мен мынандай деп жооп берейин. Негизи Жапонда жүрүп бир нерсени түшүндүм да. Мен мурда биз улуу элбиз деп ойлойт элем аябайчы. Анан мындай нерсени түшүндүм. Биз башкалардан
башкалардан улуу деле эмес экенбиз, кем деле эмес экенбиз депчи. Биз ар бир эл өзүнүн ошондой өзүнүн өзгөчөлүгү, ошо жерге жараша өзүнүн касиети болот экен. Ошон үчүн бир эл башка элден улуураак, ыйыгыраак, Кудайга жакыныраак деп ушинтип айтпас элем да, бул кесир сүйлөгөндөй болуп калат экен да. Башка элди сыйлабас дагы болуп калат экен. Ошон үчүн башка элден мен кем эмесмин. Бирок башка элден ашыкча болсом дагы кем эмесмин деген нерсе менен биз ошол эле нерсе жапондор деле биздей мындай Азия эли болуп алып бүгүн мына дүйнө жүзүн бүт таанылып ошол Жапондун инструменттерин, Американын, батыштын инструменттерин, технологияларын колдонуп өзүнүн бактысы үчүн колдонуп атат. Өзүнүн кем эмес экенин көрсөтүп атат да. Бул батыш эли менен чыгыш элинин айырмасы жок эле. Бул биз жашоого болгон мамилебизге жараша, максатыбызга жараша, инструментти биз эгер өз максатыбызга туура колдонсок, биз деле жасай алабыз. Биз деле кылабыз деген нерсе да. Мисалы, кыргызды көчмөн, колунан эч нерсе келбейт эле деп атпайбы? Бүгүн мына менчикке берип айтып атам го. Бүгүн Ташкентке караганда Бишкекте эң сонун аш, палоо Бишкекте жасалып атат. Бул эмне? Бул кыргыздар илгери бул өзбектен кыргыз улуулугунан же өзбек кыргыздан улуулугунан эмес. Бул ким либерализмди, ким менчикке эркиндикти берип атат, ким бизнеске шартты түзүп берип атат. Бул деген нерсе жашоонун сапатын, жашоонун келечегин аныктай турган нерселер. Бул биздин системада экен да, либерализмде, демократияда экен. Ошон үчүн биз айтышыбыз керек, заманбап либерал демократиялык улусту мамлекетти курсак, биз башкалардан кем болбой жашайбыз деген нерсе. Ушул сурооңузга мен мындай жооп берет элем. Ар бир элдин улуттун өзгөчөлүгү бар да. Казактарды билесиз, мисалы үчүн казактар ырларында болобу мактанганда далалар деп мактырат да. Кең талаа да, действительно. Түркмөнстан деле ошондой, мисалы үчүн. Орусияга барсаңыз, токоюм эле токоюм дейт, токой үчүн жанын берет да. Кыргыз эли ошол тоо дейт. Биз ушул тоо менен каны жаныбыз бүткөн. Биздин кулк мүнөзүбүз да ошого ылайык да. Ошол динге болгон мамилебиз дагы, бири-бирибизге болгон мамилебиз да ошол тоолуктарга таяк мүнөзүбүз бар. Анан ошол эле мезгилде ошол Сейтек мырзага кошумча айтып кетмек элем. Ошол биз 90-жылдары, 91-жылы ошол студент элек. Анан ошол как раз биз студент болуп кирген жылы союз кулады да. Ошол убакта бизде саясий тарых деп мурун ошол КПСдин тарыхы болчу, анан биздин убакта саясий тарых деп бере башташты. Ошондо бир агайым айтты эле да. Ой, баштар иштебейт экен. Бул кыргыз кантип соода кылсын базарга чыгып депчи. Ошол улгайып калган агай эле абдан ушул ачуусу келип айткан эле да. Эч качан кыргыздан соодагер чыкпайт депчи. Мындан ошол 30 жылга жетпеген убакта да. Мына көрдүңүзбү? Бүгүнкү күндө ошол дүйнөлүк аренага чыга баштаган биздин соодагерлерибиз чыга баштады. Уш көп бир өзгөрүүлөр болот. Албетте мындан да ыкчам бир өзгөрүүлөр болот эле. Өзгөрүүлөр болот экен көрсө. Ошондуктан бүгүн биз өзүбүздүн кемчилигибиз менен, артыкчылыгыбыз менен ушундай бир элбиз. Анан ошол Түркияга чыгып калганда, ушул Америкага чыгып калганда, башка өлкөлөргө чыгып калганда, мисалы үчүн токойбуз дейбиз, тообуз дейбиз. Ошол Түркиянын жана Измир тараптагы Маниса токойлору, башка бир укмуштуудай бир жерлер бар да. Анан албетте биздин өзүбүздүн жердин керемет касиети бар. Бирок дүйнөдө бизден да кооз жерлер бар. Бирок биз өзүбүз кыргыз болгондук үчүн, ушул аймакта төрөлүп өскөндүгүбүз үчүн ар бир тообуз, ташыбыз, суубуз, булактын суусу, абасы баары сонун көрүнөт да. Демек өзүбүздү баалап, өзүбүздү таанып аткандыгыбыз вот биздин өзгөчөлүгү ушунда. Чоң рахмат. Азыр учурда көпчүлүгү ушул биздин мигранттар, жаштар барбы, орто жаштар бар, баары эле Россияда. Ошол Россиянын чет жактагы ташталып келген, кеткен айылдарда кыргыз айылдары пайда болуп баштаптыр да. Өздөрүнчө коом болуп башташты, фондторду түзүп атышат, өздөрүнчө биригип той топурлар, кадимкидей эле Кыргызстандагы жашоо. Ушул жакшыбы же алар келеби бизге кайра? Мен ойлойм. Эми кандай десем, буга сүйүнөлүкпү же ыйлайлыбы деген. Бул эми баягы орусда нет худа без добра дейт го, бул жамандык болуп анын жакшы жагы бар экен дегендейчи. Эми ошон үчүн эми бүгүн ал жерге биз бүгүн реалдуулук ошол, бүгүн тилекке каршы биз ошончо 1 миллион кыргыз азыр Орусияда эмгектенип аткан болсо, өзүнүн рызкысын ошол жерден таапчы. Кечээ көк бөрүнү карабыз. Ооба, биз эми Орусияда кыргыздар дагы мындай ал жерге мындай кандай десем дубана болуп жүргөн жокпуз. Биз ал жерде эмгегибизди сатып атабыз. Биз ал жерде иштеп атабыз. Биз ак эмгек менен акча таап атабыз. Орусияда биз кайырчы болуп жүргөн жокпуз. Ушуну түшүнүшүбүз керек. Ошон үчүн ал жерге
СССР учурунда биз ал жерге колония болуп СССРга, Орусияга биз өз учурда салымыбызды кошкон болсок, бүгүн биз ала турган дагы учурубуз бар да алардан. Ошон үчүн бул дагы биз ошого алганга бүгүн биз укугубуз бар. Ошон үчүн кыргыздар дагы ал жерден мындай жөн эле берип турчу эртең берем деп алып жүргөн жокпуз. Биз иштеп атабыз, түнү менен иштеп атабыз. Түнү менен курулуш кылып атабыз кыргыздар. Түнү менен кафелерде иштеп атабыз. Ошон үчүн ал жерге отурукташып атканы эми бул диаспора болуп атканы деле мындай жаман эмес да. Бирок биз кандай десем, бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Кыргыздар ошо бактысын Орусиядан табыш үчүн туулуп аткан жок да. Бул ошону түшүнүшүбүз. Бирок дагы көп альтернатива бар. Дагы альтернативалар бар да. Биз ошон үчүн келечекте дагы эле жаштарга билимине инвестиция кылсак, Орусияга болгон көз карандылык мындай бир топ азая түшөт эле да. 1 миллион кыргыз болбосо дагы келечекте бир 200 миңдей кыргыз ошол жактан окатын кылып, калган 800 миңдейи кайтып келе тургандай болуш үчүн биз айткандай өлкөдө Кыргыз Республикасынан эч жака барбай туруп эле бизнес кылып акча тапканга мүмкүн боло тургандай кылып биздин бийлик бизнеске шарт түзүш керек, бизнести коргоп бериш керек. Бизде мындай саясат жүрүш керек да. Менчик бул ыйык дегенчи. Бул менчиктин кол тийбестиги, бул бирөөнүн акысы, бирөөнүн мүлкү, бул ыйык, ага тийгенге болбойт. Аны биз көздүн карайгиндей коргошубуз керек деген нерсе мамлекет гарантия берсе, соттор ошондой деңгээлде иштеп адилеттүү болсо, биз көп деле сыртка чыгыбыз келбей калат да. Бул жер кооптуу, жагымдуу шарт болуп, тетирисинен инвестордун баары ушул жака келет. Жапон менен америкалыктардын бияка көп келип түз акча салбай аткан себеби ошол да. Бул жерде алар өзүнүн ырыскысын, мүлкүн кооптуу деп сезишпейт. Эгер проблема чыгып калса, билесиз, биз сотко кайрылган болсок, сот бизде жок эле дегенде 90% адилеттүү чечим чыгарат деп ойлой албайсың да. Ошон үчүн мындай өзүн өзү сыйлаган дүйнөлүк деңгээлдеги инвесторлор дайым өлкөгө барардан мурун ошол өлкөдө мыйзам иштейби, ошол өлкөнүн соту адилеттүүбү деп ошого карап барат. Мен 1 миллион доллар алып барсам, ошонуму кайра 1,5 миллион доллар кылып алып чыга аламбы эгер кетип кала турган болсом деген нерсени эске алып туруп анан барат. Бизнес, инвестиция бул кайрымдуулук уюм эмес булчу. Бул деген бизнес. Ооба. Ушундай нерсени билишибиз. Чоң рахмат. Эркин микрофон. Бүгүн биздин жаштар эмнеден башташ керек? Өзүңүздөрдүн кыска оюңуздарды ачык айтпай калган. Бүгүн эң негизги нерсеси биз ушул ааламдык процессти чечишибиз керек да. Мына биз ушул 90-жылдарды мектепти бүтүп атканда башка мезгил эле. Азыр дүйнө ушунчалык тез өзгөрүп атат. Мына 30 жылдын ичинде абдан бир чоң өзгөрүүлөр болду. Ошондуктан мен жаштарга айтат элем. Издениш керек. Өзгөчө мен педагогдорго, кесиптештерге кайрылып кетет элем да. Жөн эле кирме чыкма педагог болбойлу да. Бүгүн биз жаштарды шыктандырып, алардын өзүн өзү таануусуна көмөкчү боло албасак, биз анда бүгүн элдин душманыбыз. Бүгүн биз ата-эне катарында балдарыбызды өзүбүздөн ийгиликтүү болууга шарт түзүп, ошого багыт бере албасак, биз анда болгону биологиялык ата-энебиз. Биологиялык ата-эне болуу ар биринин колубуздан келет да. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ошону менен гана чектелбей, ата-энеликти өздөштүрөлү. Татыктуу ата-эне бололу, өрнөк ата-эне бололу да. Анан коомго, ушул биздин мекендештерибизге кайтылып кетилем. Бүгүн адам баласы үчүн ушундай бир укмуштуудай бир мүмкүнчүлүктөр бар. Эң негизгиси изденүүнү токтотпойлу, изденүүнү токтотпосок, сөз түрдө ар бирибиз өзүбүздүн багытыбызда, өзүбүздүн тармагыбызда ийгиликти дагы, бакытты дагы, мүмкүнчүлүктөрдү дагы, каражаттын баардыгын таба алабыз. Баардык адамдын колунда. Демек, ар бирибиздин тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда деп айтат элем да. Рахмат. Мен жаштарга айтат элем, биз отличник болоюн деп аракет кылбагыла деп айтат элем да. 5ке окуйун депчи. 5ке окуп бүткөндөр деле кийин 3ке окуп бүтүп бизнес кылгандарга келип адвокат, ошол жерде бухгалтер болуп колунда иштеп жүрүшөт да. Ошон үчүн биз жашоодо максатты билели. Ким болгубуз келет? Өтүкчү болсоң өтүкчү бол, самсачы болгуң келсе самсачы бол. Ашканачы болсоң ашканачы бол, бирок
Бул ашканачы десем өзүң жүрө бербейсиң 50-60ка чейин эле казан кармапчы. Сен бул деген нерсе башында ашпозчу болуп окууга киресиң. 30-40ка келгенде 2 кафе ачасың. 50ге келгенде жок дегенде 5 ресторандын ээси бол. Ал жерде жок дегенде 50 кишини иштейт. 50 кишиге айлык бер. Ошол эле салыкты мамлекетке да төк деген нерсе да. Ошон үчүн биз ар бир адам изденип, өзү жашоодо максатын билип, ошол максатына жеткире турган инструменттер, сапаттуу билим инструмент каерде турат, ошону билишибиз керек. Эгер ал Германияда болсо, ошо Германияга барып окуп келгиле. Эгер ал Японияда болсо, Жапонго барып келгиле. Бирок сөзсүз эле ушу Жапонго бир барып келейинчи, анан көрөм да дебегиле да. Биринчи эле ушул жерден эле билгиле. Мен өтүкчү болом келечекте десе, дагы эле айтайын, бул өтүкчү десе баягы бир мындай кичинекей бутикте отуруп алып өмүр бою өткөндү ойлонбогула. Кичине ошентип баштап келечекте сапаттуу өтүк оңдой турган республика боюнча, мисалы бүгүн Фрунзе, Народный деп жайылган сыяктуу, силердин дагы келечекте айталы Баткен өтүк деген бренд менен бүткүл облустарды каптай тургандай болгула. Ошондой нерселерди ойлонуп, ошол өтүктү үйрөнүш үчүн, мисалы Саламандер деп же болбосо Италияга барып ошяктан окуп келейин деп үйрөнгүлө. Бирок келип эле силерге бир инструмент керек. Бул эмне? Бул инглиз тили. Бул силердин баягы эки бутуңардай болуш керек деп, өзүңөр басып жүргөнгө колдоно тургандай. Бул айтпаса дагы билишиңер керек. Ошон үчүн биринчи жашоодо максатыңарды белгиле. Ким болосуңар, өмүр бою ошол ишти кылып, ошодон рахатын алып, ошого ыраазы болуп, ошо менен нан таап кеткенге өзүңөр ишенген, колуңардан келген нерсени изденгиле. Ошол. Чоң рахмат сиздерге. Ардактуу радио каармандар, сиздер кезектеги ачык микрофон программасын уктуңуздар. Бүгүн бизде программада конокто чыгыштануучу Сейтек Качкынбаев жана педагог Асылбек Жооданбеков мырза болду. Бул мырзалар менен эртең буюрса Баткен шаарындагы Апаз Жайнаков атындагы облустук драма театрында жолугушууга келип, ал жерден дагы кенен суроо жооп кура аласыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун. Чоң рахмат. Алкыш, жакшы отуруңуздар.